Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүмбаев атындагы стадиондун үстү жабылат. Ал үчүн республикалык казынадан 94 миллион сом бөлүнгөн. Учурда жерди казуу, даярдоо иштери жүрүп жатат. Аткаруучу жеке компания менен Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы менен келишим үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында түзүлгөн. Кененирээк кабарчыбыздын материалында сөз болот. Буга чейин Алай футбол клубунун оюнчуларынын уюлдук телефонун жана 10 000 сомдой акчасын урдап кеткени жөнүндө маалымат айтылган. Бул жетекчилик үчүн жаңылык эмес. Анткени буга чейин дагы мындай учурлар катталып келген. Маалыматка ылайык, окуя оюнчулар машыгууга чыккан учурда орун алган. Бизде балдар жашоочу 8 комната бар. 8 комнатанын 6 жабык, экөөнү балдар бири-бирине ишенип ачык таштап чыгып кетишкен да. Кечинде саат 5те биз тренировкага чыгып кеткенде ачык калган экен 2 комната. Ошол жерден телефондор жоголду, бир 10 000 сомго жетпегенде бир акча жоголду. Буну эми биз ойлоп атабыз, бир жаш балдар кылды деп, аны сразу эле биз укук коргоо органдарына кайрылдык. Алар келди, оперативный группасы келип, азыр издөө иштерин жүргүзүп атат. Ал жерде комнаталарда чоң планшеттер да болгон, ошол урулук болгон жерде. Аларга тийген эмес, кичинекей телефондорду алышкан да. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биз сиздин мыйзамдуу миграцияңыз үчүн Казакстанга кирди чыкты кылабыз. Биздин документтик кызматта ИНН, СИНЕЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Спортчуларды колдоо жана шарт түзүү максатында Алай футбол клубуна жана оюнчулардын жатаканасын оңдоп түзөө иштерине каражат бөлүнөт. Буга чейин оюнчулар үчүн жарытарлык деле шарт болгон эмес. Жетекчиликтен билдиргендей, быйыл футболчуларды бардык шарттар менен камсыз кылуу колго алынууда. Общежитиянын ичи эми жылда мындай косметический ремонт болот. Краскаланат, сырдалат. Эми аны чын-чында ремонттоп келгенде аны толугу менен дубалын көчүрүш керек, башкадан шыбактарын жаңылап чыгыш керек. Полдору дагы баягындай отуруп сынып калган, ушу полдорун жаңылаш керек. Кстати, дагы айтып кетишим керек, мына быйыл декабрь, январь айларында балдар жашоочу жердин үстүндөгү вентиляционный системасын толугу жаңылап бүттүк. Андан тышкары стадиондо паровое отопление, жылытуу системасы болгон эмес экен. Жылытуу системасын да толук бүтүрдүк. Буга улай Ахматбек Сүйүмбаев атындагы стадиондун олтуруштардын үстүн жабуу иштери башталды. Аткаруучу компания менен келишим үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында түзүлгөн. Келишимге ылайык курулуш иштерине 18 ай убакыт берилген. Бирок аткаруучу компания ага жетпей бүтөөрүн билдирди. Учурда бетон куюу үчүн стадиондун айланасын казуу иштери башталган. Азыркы учурда бизде металл конструкция боюнча, үстүн жабуу боюнча темир иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда бизде 30 адам иштеп атат. 30 адам котлован бетон иштери боюнча котловандар казылып, уже түндүк тарабынын котлованы казылып, бетон иштерине даярдоо жүрүп жатат уже. Азыркы учурда котловандын түбүн даярдап жатабыз. Ошондой эле металл конструкцияга келсек, металл конструкциянын түндүк тарабы менен түштүк тарабы уже даяр. Бизге ушу бетон даяр болушу менен уже орнотуп баштайбыз буларды. Тендер өткөрүлүп 82 миллион сомго аткаруучу жеке компания уткан. Курулуш иштерине кеткен каражат республикалык бюджеттен каржыланууда. Стадиондун олтуруштарынын үстүн жабуу менен жашыл тала толугу менен алмаштырылат. Азыр мына солгон оң канаттагынын подбетонкасын куюп баштадык. Кудай буюрса бир жай айларында бунун чатырын жаптыбыз. Азыркы мезгилде тиеш ошол чатырын жабууга керектүү материалдардын баардыгы келген. Кудай буюрса биз чатырын жапкан учурда параллелдүү эле бул жумуштарды аткарабыз. Бул жумуштарды аткарып, мынан жашыл чөптү алмаштырабыз, андан сырткары беговой дорожканы резиновый покрытие кылабыз деп план кылып жатабыз бул жыл. Стадионго 12 000ге жакын көрүүчү батат. Эске салсак, былтыркы жылы стадиондун олтуруштары, жылытуучу системалары толугу менен алмаштырылган. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, УТРК Ош.